Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, сиздер менен Ражапов каналы Python программалуу тилин үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз Python программалуу тилинде саптык типтеги маалыматтарды кантип түзүүгө болот жана алар менен кандай амалдарды жүргүзүүгө болот, мына ушулар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе баштадык. Саптарды түзүү үчүн Python программалуу тилинде бир канча ыкмалар колдонулат. Алардын биринчиси бул апостроф белгисинин жардамы менен. Ал эми экинчи ыкма бул тырмакчага алуу менен. Эске ала турган бир учур бар. Бул саптык маалыматты түзүүдө сөзсүз түрдө же апостроф белгиси менен же болбосо тырмакчанын жардамы менен түзүү керек. Башкача айтканда, апостроф белгиси менен баштап тырмакча менен жабылган текстик маалыматтар булар ката деп эсептелинет. Мисалы үчүн биз A деген өзгөрмөнү түзүп, аны hello деген сөзгө барарлык алдык да. Муну апостроф белгисинин жардамы менен түздүк. Эми A, ушул сыяктуу эле B өзгөрмөсүн түзөлү дагы. Аны дагы бир башка сөзгө барабыз. Бул жерде биз уже тырмакчанын жардамы менен түзүп атабыз да. Бул экөө тең саптык типтеги маалымат. Бирөөсүнү апостроф белгисинин жардамы менен, экинчисини тырмакчанын жардамы менен түзүп алдык. Бул жерде эч кандай ката жок. Эгерде биз жана айтып өткөндөй эле апостроф белгисинин жардамы менен баштап, кандайдыр бир текстик маалыматты тырмакчан менен баштадык дагы апостроф белгиси менен бүтүрдүк эле. Мындай учурда программа бизге кызыл чызыкты көрсөтүп атат. Бул дегени туура эмес түзүлдү деген катаны көрсөтүп атат да. Муну дагы да ачыгыраак көрсөтүш үчүн программаны иштетип көрөлү. Мынакей, программа бизге ката көрсөтүп жатат. Syntax error. Демек, мындай учурларда биз сөзсүз түрдө түзүлүп аткан саптык типтеги маалыматтын эки тарабына тең окшош символду коюшубуз керек. Эгерде сиз эки символду тең колдонбосоңуз, анда ката көрсөтүлөт. Башкача айтканда, сиз саптык типтеги маалыматты түзүүнү кааладыңыз, бирок тырмакчага алып калганды унутуп калдыңыз дейли да. Мындай текст жазабы, бул уже программа ката көрсөтүп атат да. Бул дегени сиз жазып аткан могу жердеги текстти программа кандайдыр бир өзгөрүлмө катарына түшүнөт дагы, аны программада издеп баштайт да. Программанын толугу менен издеп чыгып, кодуңуздун баарын карап чыгат дагы текст деген өзгөрүлмө жок экендигин издеп табат дагы, бул ката экендигин көрсөтүп коет. Сөзсүз түрдө тырмакчага алынуусу шарт. Андай болбогон учурда бардыгы ката деп эсептелинет. Программабыз иштеп жатат. Туура киргизген учурда программа иштеп турат. Жана дагы саптык типтеги маалыматты түзүүнүн дагы бир ыкмасы бул, эгерде биз бир канча саптан турган маалыматты киргизүүнү кааласак, же маалыматты түзүүнү кааласак, анда 3 апостроф белгисини же болбосо 3 тырмакча белгисин коюп, андан кийин биз бир канча текстик маалыматты жазып, анан кайра 3 тырмакчаны же 3 апостроф символун коюшубуз керек. Мисалы үчүн биз D деген өзгөрүлмө түзүп, ал жерге мындай кылып, бул жерге каалагандай текстибизди жазсак эле программабыз иштей берет да. Эгерде биз анда кылбаган учурда, мисалы үчүн Enter'ди бассак, программа ката көрсөтүп атат да.
Бул жерде ката көрсөтпөсү үчүн биз сөзсүз түрдө 3 тырмакча белгисин коюшубуз шарт. Эми с өзгөрмөсү туура түзүлдү. Башкача айтканда бир канча саптан турган, бир канча строктон турган деп айтсак, программабыз с өзгөрмөсүнү эми экранга чыгарып бере алат. Бир канча саптан турат. Ар бир сап дагы өз ордунда чыгып атат да. Муну кайдай учурларда колдонсок болот? Мисалы үчүн кандайдыр бир акындардын ырларыны экранга чыгарууну каалаганыбызда өзүнүн сап менен чыгарып коюуга мүмкүнчүлүк болот да. Мына ушундай учурларда биз 3 тырмакча белгисинин жардамы менен саптык типтеги маалыматыбызды түзүп алсак болот экен. Эми ушул саптык типтеги маалыматтардын үстүнө кандайдыр бир амалдарды жүргүзүүгө болот. Мына ушулардын эң алгачкысы, биринчи карай турган амалыбыз бул конкатенация амалы. Башкача айтканда, саптык маалыматтарды, саптык типтеги маалыматтарды кошуу амалы. Ал үчүн биз биринчи саптык маалыматты жазып, плюс белгисин коюп, анан экинчи саптык маалыматтарды жазып алсак болот да. Деген өзгөрмө түзүлдү да. Мисалы үчүн салам кошуу экинчи саптык типтеги амалыбызды жазсак болот да. Эми ушул эле эни экранга чыгарып көрөлү. Салам Нургазы. Бир гана саптык типтеги тырмакчага алынган маалыматтарды гана эмес, өзгөрмөлөрдүн үстүнөн дагы кошуу амалын аткарсак болот. Мисалы үчүн бизде А деген өзгөрмөбүз бар, ал саптык типтеги амал. Ошол эле учурда Б деген өзгөрмөбүз бар, ал дагы саптык типтеги амал болгондугу үчүн биз дагы да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн Б менен Сны кошолу. Мындай учурда кандай болот? Мынакей. Салам Нургазы. Дагы биздин текстибиз бири-бирине кошулуп чыгып жатат да. Бул жерде маани бере турган нерсе, эгерде биз кошуу амалын аткара турган болсок, анда ал учурда саптык маалыматтар бири-бирине кошулуп жазылып калат да, мынакей. Ал эми жөн эле принттин жардамы менен эки өзгөрмөнү башка чыгарган учурда ортодо боштук болуп атат да. Ал эми кошуу амалы менен чыгарган учурда ортодо боштук жок. Мындай учурда биз мына окшогон бир боштукту кошуп алуу менен ортого жөн болбосо кошуу амалынын ичинде, мына кошуудан кийин биз бир боштук кошуп алсак, ортодогу боштукту бизге коюп берет да. Мынакей, ортодо боштук пайда болду. Ушундай кошуу амалын жүргүзүп жаткан учурда саптык амалдардын үстүнөн сөзсүз түрдө эгерде ортодо боштук болсун кааласак, анда сөзсүз түрдө бир боштук аралыкты кошуп алышыбыз керек да биз өзүбүздүн өзгөрмөлөргө. Жана дагы эки өзгөрмөнүн үстүнөн дагы ушул амалды жүргүзүүгө болот. Муну айтып өттүк. Саптык типтеги маалыматты санга кошууга болбойт. Мындай учурда программа бизге автоматтык түрдө катаны көрсөтөт да. Мисалы үчүн бизде с деген өзгөрмөбүз бар. Ага биз мисалы үчүн кандайдыр бир санды кошууга болбойт да. Муну print функциясынын ичине жазып көрөлү. Type error. Демек, эки типтеги маалыматты бири-бирине кошуп жатасың деген катаны көрсөтөт. С өзгөрмөсү бизде саптык типтеги өзгөрмөсү, ал эми 3 деген бул бизде бүтүн сан болгондугу үчүн экөөнү программа кошуп бере албайбыз деген типтеги катаны көрсөтүп атат да. Мындай учурда ката болуп эсептелет. Бирок каалаган убагыңызда санды str функциясынын жардамы менен саптык типке айландырып алсаңыз болот. Мисалы үчүн биз с өзгөрмөбүзгө, бизде с деген өзгөрмөбүз бар. Мына ушул с өзгөрмөбүзгө
Эгерде биз ушул сы өзгөрмөбүзгө кандайдыр бир санды кошкубуз келсе, анда бүтүн санды саптык типке айлантырып алышыбыз керек да. Ал үчүн str деген функция бар. Бул кандайдыр бир сан, бүтүн сан болсун, бөлчөк сан болсун, мунун баардыгын саптык типке айлантып берет. Нургазы деген тексттик маалыматка эми 3 деген санды саптык типке айлантырып, str деген функцияны кошуп берди да. Карай турган кийинки амалыбыз бул сапты көбөйтүп чыгаруу. Башкача айтканда бир эле сөз бар, саптык типтеги маалыматыбыз бар. Мына ушуну бир канча жолу чыгарууну кааласак, анда ал жерде биз көбөйтүү амалын колдонушубуз керек. Кандайдыр бир тексттик маалыматыбызды жазып, андан соң көбөйтүү амалын жазсак, бизге ошол бизде бар. Мисалы үчүн b деген өзгөрмөбүз бар. Муну бир канча жолу чыгарыш үчүн, мисалы үчүн 3 деп жаза турган болсом, анда b өзгөрмөбүз бизге салам деген сөзүнө барабар. Демек, программа бизге салам сөзүн 3 жолу чыгарып бериш керек да. Мынакей. Бир канча жолу чыгарууну каалаган учурда, мисалы үчүн 13 деп жаза турган болсом, анда бизге 13 деген 13 жолу ошол салам сөзүн чыгарып берет да. Балким 100, балким 1000 канча жазбайлы, мунун баардыгын канча болсо ошончо жолу чыгарып берет. Эске ала турган бир учур бар. Бул сапты бөлчөк санга көбөйтүп чыгара албайбыз. Жалаң гана бүтүн сандарга көбөйтүп чыгарышыбыз керек. Ушуну эске алып коюңуздар. Кийинки амал саптын узундугун табуу. Башкача айтканда, саптык маалыматта канча символдон турат? Ошол биз жазган саптык маалымат канча символдон турат? Мына ушуну табыш үчүн len функциясынын жардамы менен табат экенбиз. Len функциясын пайдаланып, биз каалагандай саптык типтеги маалыматыбыздын канча символдон турарын таап алсак болот экен. Print. Мисалы үчүн бизде сы деген өзгөрмөбүз бар. Ушунун канча символдон турарын аныкташ үчүн len деген функцияны жазып, анын ичине аргумент катарында s өзгөрмөбүздү беребиз. S өзгөрмөбүз бизде 7 символдон турат дейт. 1, 2, 3, 4, 5. S өзгөрмөсү бул Нургазыга барабар да. Мына ушуну эсептеп көрөлү. 3, 4, 5, 6, 7. Демек, Нургазы деген ат бул 7 символдон турарыны таап берди программабыз. Len функциясын колдонуп, төмөнкүдөй жөнөкөй программа түзсөк болот да. Мисалы үчүн биз колдонуучудан кандайдыр бир маалыматты алалы. Аны A деп баралалы да. Input. Input функциясынын жардамы менен биз колдонуучудан кандайдыр бир маалыматты алабыз жана ошол киргизилген маалыматтын жараша биз ага жооп кайтарабыз да. Print функциясынын жардамы менен siz, мисалы үчүн, siz канча A эмес, len функциясынын жардамы менен A өзгөрмөсүнүн узун канча символдон турарын аныктай алабыз дагы. Ушунча символдон турган маалымат киргиздиңиз деген жоопту кайтарышыбыз керек. Сиз символдон турган маалымат жаздыңыз деп коелу. Программаны иштетип көрөлү. Маалымат жазышыбыз керек. Салам. Программа. Сиз 16 символдон турган маалымат жаздыңыз дейт. Эми да кайрадан иштеп, жөн эле кыска эле сөздү жазалы. Бул уже 5 символдон турарын аныктап көрсөтүп берип атат да. Ушуга окшогон жөнөкөй программаларды түзүп алсак болот экен. Кийинки карай турган амалыбыз in деп аталат. Ал сапты текшерүү үчүн колдонулат. Кандайдыр бир символдун же сөздүн белгилеген тексттик маалыматта бар же жок экендигин
текшерүү. Мисалы, S деген өзгөрүлмөбүз бар, ал салам сөзүнө барабар. Ушул өзгөрүлмөдө L символу барбы же жокпу? Мына ушуну текшерүү үчүн биз in операторун колдонот экенбиз. Бизде S деген өзгөрүлмө бар. Бул салам деген сөзгө барабар. Эми биз in операторунун жардамы менен, in амалынын жардамы менен биз текшерип алалы. Print L деген символ in S программаны иштетип көрөт. True. Демек чындык көрсөтүп атат. Демек L деген символ бар экендиги анык. Эми биз жок символду жазып көрөлү. Мисалы үчүн O деген символ барбы, жокпу? Текшерип көрөлү. False. Демек жок экендигин көрсөтүп берип атат да. Мына ушундай учурларда колдонсок болот. Мисалы үчүн аябай чоң текст бар, бирок ошонун ичине кандайдыр бир сөздү издей турган болсок, мисалы үчүн салам Нургазы деген сөздүн ичине биз салам дегенди гана издеп көрөлү. Мына ушундай учурларда да программа таап бере берет. Салам сөзү берилген биздин тексттик маалыматыбызда болгондугу үчүн true жообун кайтарып жатат. Саптарды салыштырууга да болот экен. Саптардын салыштырууда алардын символдордун саны бирдей болуш керек жана символдор окшош болушу керек. Мына ушундай учурда гана эки сап бири-бирине барабар болот да. Мисалы үчүн мисалда көрсөткөн бизде A 3A 3Ага барабарбы дегенде true деп чыгарып атат да. Демек бул барабар, анык. Ал эми 3 чоң A менен 3 кичине Аны салыштырганда false деп чыгарат. Анткени тамгалардын чоң же кичине экендиги да бул амалда маанилүү экен. Андан сырткары саптык маалыматтарды чоң жана кичине амалдарын колдонуп да салыштырса болот. Символ катар номеринен көз каранды. Башкача айтканда, катар номери чоң символ чоң болот. Мисалы үчүн салыштырып көрөлү. Print бизде A деген чоң Аны салыштыралы. Бул чоңбу? Кайсынан? Кичине Адан. False деп атат. Чоң A кичине Адан чоң эмес экен. Эми кичине кылып көрөлүчү. Эгерде чоң A кичине Адан true деп атат. Демек кичине A чоң Ага караганда чоң экен да. Эми S менен салыштырып көрөлү. Кичине S менен false. A өзгөрүлмөсү кичине A символу кичине S'дан чоң эмес экен. Кичине экен, башкача айтканда. S Адан чоң болот экен да. Бул жерде жана айтып өткөндөй, анын катар номеринен көз каранды. Мисалы үчүн A деген кичине A деген бул биринчи келет, андан кийин экинчи катар номерде кичине чоң кичине B келет, андан кийин S, анан D ушинтип кетет да. Ошондо S деген Аны 1 деп ала турган болсок, S 3дө тургандыгы үчүн ошол 3-чү катар номер Анын биринчи A 1де тургандыгы үчүн 1ден чоң болгондугу үчүн S деген саптык символ A деген символдон чоң экен да. Мына ушул сыяктуу эле. Мынакей 3 үчөөсү окшош, үчөөсүн окшош кылабы, бирок бирөөсүн чоң кылып көрөлү. True деп атат. Ушул эле учурда кичине кылып көрөлү. Анда false дейт да. Эми барабарбы деп да көрөлү. False деп көрсөтүп атат. Бир чоң S болгондугу үчүн бул жак 3 кичине S'га барабар эмес экендигини көрсөтүп жатат. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келеки сабакта амандашканча сак саламатта калыңыздар.